стереотипке, традициялық маңдай мұнқылап деген аптан қату да. Азыр болсын, мұна дини жағы да. Мен айтып атам, кечиресіздер, бүгін тақырлы оралған ұшындайлар жоғы деп, Құдай жалғап дегендей. Бізде тақырлы қаптап кетті ғой бұндайлар, барымызды. Biz Kırgızistan'da kaçan öyle şunlarla arabizasyon olup geçelim. Bizde çoğunluğu bunun bari. Hazır olsa Kırgızistan'da gelgenler tangalı olacak. Onlar neden ülke olup gitti paradan degen manide. Bana şu mesele benim için bugün bir abdan manevide oynadım. Sizler deputatsınlar. Biz көп жолдорун азыр мындай талкууладык. Кантип ушу 4 жыл катары туруктуу ошол жерде калып калышыбыз керек. Жогорку кеңеш мисалында биз көрдүк, кыздар чыгып кетсе, анын ордуна ошол замат эле аны чыгарып да, баягы дишти кагып чыккандай эле чыгарып да салышат ошол партиясын, фракциясын, анын ордуна эркекти киргизип атат. 4 жыл отургула, кармагыла ошол жеткен ордуңарды. Анын үчүн бизге баягы орусча айтат солидарность дейт. Кооперация керек. Мен азыр бугада мына 40 ошол бүгүнкү келген депутаттардын ортосунда WhatsApp группа бар экен. Чынында ошол 2,5 миңден ашык депутаттардын ортосунда ушундай WhatsApp группа болуш керек да. Анан кыздар, биз бүгүн мына Кыргызстан 30 жылдыкка баратабыз. 30 жылдын ичинде эмнеге жеттик дегенде, мына жаныбызда Казакстан убактанып булардын эле көкүрөгүнө жүргө батпай ушинтип биз болсо кандай күчтүү өлкөнү курдук деп ошентип атышкан. Мен азыр ошо жакында Токаев жаңа президент жөнүндө да чоң интервью бердим эле. Назарбаев жөнүндө бир макала жаздым мисалы. Сөз аларды биз анын жетишкендиктерин айтышыбыз керек. Биз эмнеге жетиштик 30 жылдын ичинде? Мен ойлойм, мына биздин болсо айтып атабыз, демократиялык өлкө деп атабыз. Мына ушул эң эле ачык, эң эле мындай күчтүү компонент биздин колунда, бул аялдар. Мына биз ушул демократиялык баалуулуктарды муну кармап турабыз. Биз сиздер менен абдан сыймыктанабыз. Силер болсо ушинтип кармап турсаңар, биз үчүн бул биз коомду өзгөрттүк деп Өмүрбек Текебаев айтып калыптыр. Такыр өзгөрттүк коомду деп. Мына биз ушинтип өзгөрттүк коомду, бирок мен сурайт турганым, кыздар, окуулар керек экен, тренинг керек экен, закондорду өзгөртүш керек экен. Мына биз жогорку кеңешке силер инициатива бергиле, бул жерден ушундай сунуштар болду. Биз жогорку кеңеш менен алаканы тыгыз дайыма жасашыбыз керек деп, аны да алардан инициатива чыгыш керек, бирок силерден да инициатива болуп туруш керек. Баралы көрөлү, ошо комитет менен иштейли, жогорку кеңеш менен кеңешели деп турсаңар, сөз алат жок дебейм. WhatsApp группа аркылуу же башкача мына өнүгүү институтунун өкүлү айтып берип атат, биз тренинг жасайбыз дейт, жасап атсак дейт, анан тиги шылтуу, анан бул шылтуу, анан бала чака, анан кийин кайны журт, анан бирдеме. Той дегенде жакып барасың, капай бир той болот. Эмнеге ушинтип тренингден каласыңар? Демек мен айтат элем, мына бул да өтө маанилүү биз үчүн. Биз калбай эң жоопкерчиликтүү, эң ушундай бир сабаттуу болушубуз керек. Кыздар, ушул 2,5 миң катуу чоң күч болуш керек. Силер мына ушул деңгээлге жеттиңерби? Балдарыңарды да окуткула, өзүңөр да IT-ден кыйын болгула. Английский тилге окуу баштагыла, сөзсүз баштагыла, кыздар. Атмесеңер болбойт, бүгүн орус тили болсо сөз сүйлөш керек. Бүгүн силер эмес, бизде эң эле республиканын жетектүүлүгүндө орусча сүйлөгөндөр толбады. Силер болсо мына агартып Кыргызстанды ошентип эң эле сабаттуу мына Казакстан президенти 5 тилде сүйлөйт. Эркин. Бизде бир агарталы өзүбүздү. Бизде ушундай бир абдан сабаттуу бололу. Ошон үчүн мен баарыңыздарды чакырат элем, ушундай нерселерди чакырат элем. Анан ушул жерде журналисттер отурат. Журналисттер, ар бир ушул жерде кыздын тарыхын, жетишкендигин жазып чыккылачы. Биз жаман эле саясатты чагырып отурабыз. Жаман эле
депутат болып, Қырғызстанда қартауысында отырған аялдар. Ошентері мақұлды, рахмат. Қырасақына чоң рахмат.